Аксынын Каражыгач айыл аймагынын тургуну Бакыт Ашыров канаттууларды багууну колго алганына көп убакыт боло элек. Ал алгач үндүк багып, алардын санын 650-ге жеткирген. Ичкердин төө кушка кызыгуусу болсо, Орусияда иштеп жүргөндө пайда болуп, төө куштун балапандарын сатып алып Кыргызстанга алып келген. Россиядан алып келдик. Ошо кичинекейинде алып келдик эле, мындай жөжөсүндө. Мындайында. Азыр 5 ай болду, 5 айдан ашты уже. Бакканыңа да карайт экен да, бат чоңойот. Жүндөрү дагы немелер кийим тиккендерге жакшы болот экен, анан артисттер алат экен жүндөрүн жанагы шөкөлө кылганга. Анан теризи дагы мунуку иштеле берет экен. Жанагы неме болуп. Кийим неме ботинке тиксе болот экен. Сумкалар тиксе болот экен, муну бүт баарсын кылса болот экен да. Бакыт Ашыров төө куштарын талага кое берип, кадимки үндүктөрдө эле багат. Алгач айылдаштары балдарын чокуп салат деп кооптонушкан. Анткени менен Ашыров аларды айыл шартына, адамдарга көндүрүп, күн сайын талага жайылып, кайра кечкисин өздөрү келе тургандай кылып үйрөткөн. Кичинекейинде үйрөткөнбүз, кичине айдап барып, кайра айдап келип, оорусу деле жок, кооптуу. Ошо балдарга үйрөтүш керек да, муну жаш балдарга үйрөтүш керек. Ошо тээ үрбегендер баягы айбан неме бар, мунун эмеси айбан да төө. Бирөө жарым тээп коюшу мүмкүн, бирок эми үйрөткөнүңө жараша да. Биз мисалы талаага коебуз, балдары көрүп, уже үйрөнүп калды. Балдарга деле неме болбойт, балдар аралашып жүрө берет. Эч ким эчтенке тийбейт. Кезинде мигрант болуп жүргөн Бакыт Ашыров эми өз мекенде эле ишкердикти өнүктүрүү ниетинде. Азырынча куроосунда 15 төө кушу бар. Айтымында 5 айлык эле төө куштун салмагы 40-50 килограммды түзөт. Ал эми чоңдору 100 килограммга чейин эт берет. Аталган канаттуу жылына 80ге чейин жумуртка туйт. Анын бир даанасы 3000 сомго чейин сатылат. Ал эми этинин 1 килограммы Борбор калаада 1000 сомго чейин сатылууда. Планда муну көбөйтсөк болот атабыз, көбөйтүп эти 100 килограммдан 150 килограммга чейин болот экен. 2 жылда, 1 жылда уже 100 килограмм болот экен да, бир койду 100 килограмм кыла албайсың да 1 жылда. Анан мунун тукуму 80ге чейин туйт экен. 80ден бир 50-ün 40'ын эле аштырсаң, 1 жылда жакшы болот бай, 400 килограмм эт кылып атасың. 400 килограмм эт болот экен. 40 койдон 400 килограмм эт ала албайсың да. Төө куштар негизинен көк чөп, жүгөрү, буудай жана арпа жейт. Чөптү майдалап жемге кошуп беребиз дейт Роза Абдиназырова. Жубайлар учурда бир нече түрдөгү канаттууларды багып, алардын айрымдарын көбөйтүп сатышууда. Маселен, тооктун жумурткаларынан инкубациялык жол менен жөжөлөрдү чыгарып, аларды сатышат. Учурда сатууга даяр болгон бир нече түрдөгү 1,5 миң жөжө бар. Бул жайдар жөнөкөй эле жөжө. Азыр Брама деген бар бул жерде, Галашейка бар, Калхинкин дегендер бар. Мыналар, например, Галашейка мынакей. Мондой. Буну негизи 30-40 жыл болду. Апамдан калган өнөр да булчу. Көп жылдан бери иштейбиз ушу менен. Бу жерге келип иштегенибизге 3 жыл болду, Аксыга көчүп келгенибизге. Ашыровдардын үй бүлөсү алдыда атайын жер алып, ал жердин тегерек четин тосмолоп, төө куштарды көбөйтүүнү пландашууда. Болгондо да төө куштардын жумурткаларынан инкубациялык жол менен балапан чыгаруу аракетинде. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал Абад облусу.